Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velezzâlin. Amin. О жараткан Аллахым, ушул окуган Кураныбыз Элеман кызы Алия карындашыма багышталат. Алиянын жаткан жери жайлоо топурагы торко болсун. Амин. Бүгүн 18 декабрда 2023 жылы ушу каргашалуу күнү менин неберем Кубанычбекова Алия Элемановна ушул жерден стоматологдордун шалаакылыгынан каза болду. Каза болгон мына бүгүн 1 жыл болду. Биз ушул туугандар менен ушул жака эскерип келдик элек кызымды. Муну менен эмне айтмакчымын? 1 жылдан бери биз ушу акыйкат күтүп келатабыз. Мына 23-ндө приговор чыгат. Кудайга буйрса акыйкат чечилет деген ойдобуз. Элдин баары ушул туугандарыбыз, жерге жээктерибиздин баардыгы жалгыз эле алар эмес, кыргыз элим да ушул эки акыйкат чечүүсүн күтүп турушат. Шалакы ушул стоматолог 23-жылы 18 декабрда алдоо жолу менен Кадыркулова Айганыш Насирдиновна ушул КГМанын Дентамакста эме кылып көрүп, анан алдап ушул жерге 106 миңге баалап ушул стоматологияга алып келип менин кызыман айырып койду. Эми 6 сааттык операция. 6 сааттык операция эмес, тиш тазалоодон ушул бала өлүп калат деп ким кепилдик берет? Булар деген сайбай турган дарылардын баарын сайышкан. Анестезиолог Айнура Туратбековна, КГМанын ушул жердеги клиниканын директору Исқақов Мухтарбек Багбурович күнөөлүүлөр, Ходжакунов Бактияр ушул жерде анестезиологиянын руководитель экен. Ал жооп берген жок. Шартка байланыштуу билбейм, аны кандай амалдар менен ал жооп берген жок. Азыр Исқақов Мухтарбек болсо баардыгын ошол текшериш керек болчу. Ходжакунов да күнөө деп күнөөнүн баарын ошого коюп атат. Ошол деген эми ал ответственный да. Менин кызым өлгөндөн кийин бул ишти жашырыш үчүн баардыгы арткы число менен документтерди жасалгалашкан. Бул уже ишти жаап жашырып өзлөрүнүн кызыкчылыгын кыянаттык менен пайдаланган. Мен дейт үйгө кетип баратканда чакырды дейт. Мен кайрылып келип анан ошондон кийин ошондо эле 12-де кирип, мына ушул маалда менин кызым азыр ушу тишин тазалатып аткан болот. Ошо менен 6:30-да кызымдын өлүгүн энесинин колуна карматып коюп, бири дагы тиги Багбурович дагы, Ходжакунов дагы, Туратбекова, Кадыркулова бири да карап койгон эмес. Ушу кызымдын колунда, келинимдин колунда гана ушу өлгөн баланы кармап 1 саат, 1,5 саат отурган. Биз келген учурда ушул жерде балам ыйлап отурган, жылаңач боюнча. Даже үстүндө ушундай былтыр аябай суук болчу. Ошого карабай ушул жерде ыйлап отурган. Келинчеги болсо ошол тиги жазалган кабинеттин алдында баласын кармап ыйлап отурган. Еще сыртынан кулптап коюшкан. Бир да врач көргөн эмес, медсестралар ары бери чуркап жүргөнүн көргөм. Мына эми азыр болсо өзлөрүнүн тиги уже баардык күнөөлөрү доказать этилип атса дагы, ушул кетанал менен аналгинде сайганга болбойт болгон болсо дагы сайып алып дагы эле күнөөлөрүн мойнуна албайт. Муну биз деген баарын эле жазап жүрчүбүз дейт. Значит, элдин баарын алдап эле ушинтип кетанал менен аналгинде сайып жүрчү да. Бул эгерде бул жерде Кадыркулованын ушул эме Дентамакста иштейт деген кресло арендовать этишкен. А бул жерге келип жазаганга кандай акысы бар эле? Бул жерге даже допускать этпеш керек болчу экен. Аны айтат директор Исқақов айтат, мен билген эмесмин, мага чейин 2-3 жолу келип жазап кетиптир дейт да. Бул билбесе андай эмнеси жетекчи? Эме Министерство здравоохранениянын келип ушул жерде текшергенде бирөөнүн договору болгон эмес. Даже категориялары жок болгон ошо врачтардын. Булар ал жакта иштейт демиш болуп эле бул жакка келип жаап жашырып 106 миңге баалап
чөнтөктөрүнө салып, значит, бул уюшкан кылмыштуу топ болгон деп айтабыз да. Себеби деген эч ким билбесе, булардын келип жасап жүргөнүн директору курста болбосо, анан бул жерде ким айта алат, ким кепилдик берет? Биз деле ошо кыргыз эли ушуреки акыйкаттык чечилип, ушундай экинчи болбосун, ошибкалар болбосун деп биз да ушинтип бүгүн келип кызыбызды эскерип атабыз. Бүгүн 1 жыл болду. Эгерде биздин кызыбыз тирүү болгондо, бүгүн 4кө чыкмак. Эми 23 декабрда өкүм чыгат деп атабыз. Эми ошореки өкүмдү акыйкаттуу чыгарып берип, бизди ыйлатпай, момундай энелерди кайра тиги көрүнгөн жакка чуркатпай, акыйкаттуу чечип берет деп ойлойбуз сотту. 12-де кирген кызым 5:30-да, 5-те дейт, каза болуп калды дейт. 1 саат реанимация жасадык дейт да. 1 саат жасаган реанимациясы бул. Мына акыркы жасаган реанимациясы бул. Телосын баарын күйгүзүп салган. Тиштери дейт, даже керек болсо оозун да жаап коюшкан эмес бунун. Болгон телосын баарын ожог кылып салган. Колу буттары бүт сайгыланган, мына катетер колдорунун баары турат. Көпкөк. Же булар өлгөндөн кийин эле сайып койгон, бу кан жүрбөй калган. Эми кимге доказать эте алабыз? Эч кимге доказать эте албайбыз буну дагы. Ошон үчүн чуркап мынакей. Ушу как раз клиникага келген күнү мынакей. Момунтип келип отурат кызым. Ойноп момунтип келип, анан момунтип кетип атат. Мына. Кызымды момунтип өлтүрүп туруп, колдоруна бирөө да басып барган эмес. Бирөө дагы даже өзү балдарым өзлөрү алып барды моргко. Бир да врач чыгып карап койгон жок. Бурункудай заман жок азыр, сүйлөшүп, антели, минтели деген. Эми Кыдыршаевич менен карагыла, коррупция менен күрөшүп атат. Ушундай коррупционерлерди жок кылыңыз. Булар жеке мына момундай клиниканы ачып алып эле, бул частный клиника. Ушул жерге стоматология, ушул жерге эмнелердин баарын ачып алып эле акча жасап жатышат. Сизден суранарым ушул жерде аябай жакшы текшерип бериңиз. Ошондо чыгат баары. Бул жерде былыктар толтура. Ооба, жумушту булар бизнеске айландырып алган. Биздин азыркы сот, Октябрь райондук сотто Осмонов Феликс Ойталбекович да, эми Ойталбекович, сизден өтүнөрүбүз, суранарыбыз, ушулардын баарын акыйкаттык кылып чечип бериңиз. Сиз өзүңүз деле көрүп атасыз, ушул баардыгы туура эмес эмелерди берип аткан, информацияларды берип, ушинтип атканын көрүп атасыз өзүңүз. Жазганы менен айтканы төп келишпейт. Баардыгы алдамчы. Кылган мамилелерин көрдүңүз өткөндө. Ушуну акыйкаттык чечип берет деп биздин кыргыз элдин энелери күтүп атат сизден. Прокурор сурады, Туратбековага 10 жыл сурады, Кадыркуловага 10 жыл сурады, Муктарбекке 10 жыл сурады, Исхаковго. И тиги Данияр жанагы стоматологдун күйөөсү Талайбеков, ага да 10 жыл сурады.